иштеп аткан корреспонденттер, гезиттердин өкүлдөрү келип, ушу бияктагы окуяларды маалыматты алып атасыңар. Анан бул окуяга байланыштуу азыр жалпы эле областтын турмушу да көп жерде аралашып кетип атат. Ушул жөнүндө мен да өзүм бир маалымат берип коеюн деген. Себеби айрым баягы гезиттерде ушул суроолор болуп калып атат. Бул помощь кандай түрдө келип атат, көлөмү канча, каяка жөнөп атат деп. Мына Иманкадыр Сарбекович да келип калыптыр. Себеби бул киши өзүңүздөр билесиңер, өкмөттө ынтымак деген түзүлгөн фонддун көзөмөлү бул кишинин астында. Биз область боюнча азыр саясий окуу кабинет деп атап койдук. Мунун максаты ушу болуп аткан өкмөт тарабынан, президент тарабынан саясатты түшүндүрүү иштери менен жакшы уюштуруп, карапайым элге түз жеткизген. Себеби азыр көп учурда көп проблемалар биз кылып аткан саясат карапайым элге балким убагында жеткизилбей, же болбосо ортодо бурмаланып кеткен учурларда болуп кетип атат. Бул жерде бир гана идеология же саясат эмес, ошол эле значит, кредит алчу жер кайда, агротехника деген эмне, бизнес пландар кантип түзүлөт, чет өлкөдө эмне жаңылыктар болуп атат, ошонун баарын система түрүндө даярдалган лекторлор окуп айтып берет. Ушу менен областта 11-си биз ойлоп атабыз, жылдын аягына бир 18-17 кабинет ушундай ачылат, иштей баштайт. Кечээ дагы ички качкындар өзүлөрүнүн үйлөрүнө кайтышты. Бүгүнкү күндө 3415 ички качкын катталып туруп атат. Кадамжай районунда 1567 жалпысынан мына 5 күн мурун 6000ге чыгып кетти. Ушунун ичинен 1567си Айдаркенде и Баткенде 3415. Бирок Айдаркендеги качкындар жөнүндө айтып коюш керек. Булар кечинде келип, бирок эртең менен толугу менен сырт айылына барышып, түшүмүн жыйнашып, огороддорун карашып, иштерди кылып, кечинде туугандарына кайтып келип атышат. Бүгүнкү күнгө чейин бизге товар түрүндө 6.647.098 сом түштү. Мунун ичинен 3.979.529 сом Баткен районуна жардам берилди. 417.724 сом 50 тыйын Чоңалай районуна жардам берилди. Бүгүнкү күндө Ошто бизде бекитилген складдарда 2.149.845 сомдук запастар туруп атат. 26 тонна 288 килограмм 300 грамм кан, 41.237 литр бензин, дистоплива 26.431 литр, 140 тонна буудай өзү турат. 400.000 сом менен биздин бир өкүл Таластан буудай заготовка кылып туруп атат. Контроль за распределением гуманитарной помощи. Ну и также вся гуманитарная помощь, которая будет поступать за пределы республики, она будет концентрироваться в фонде. Поэтому открыт валютный счет, открыт, такой счет, обыкновенный счет. Любой представитель средств массовой информации в любой момент может прийти к нам в фонд и задавать любые вопросы, касающиеся гуманитарной помощи, которая поступает в фонд и передается в Чоңалайский и Баткенский район. Распределять помощь необходимо разумно. Вся помощь, которая поступала и поступает сегодня в наш район, сразу регистрируется этой комиссией, потом согласно продукты питания, например, согласно нормативам МЧС, раздаются по тем населенным пунктам, где проживают сегодня наши беженцы. Выплаты по всем видам по безработице, пособие по безработице. И сегодня уже районный центр занятости. Губернатор Рахматалиев Темирбек Асылбекович. Акимиңер айтып кетти, жана сиздерге пособие берчү
сиздердин жумушу жокторго безработица боюнча пособие берчү, ошонун баарын тейлеген министр отурат, анын орун басарлары отурат, суроолор болуп калса жооп берет болуш керек. Эми жалпысынан урматтуу туугандар эмне деп айтсак болот? Ички качкындар Адамжай районунда да пайда болду. Жалпысынан бүгүнкү күндө бизде толугу менен кечинде Айдаркенге туугандарга жайгашып жашап атышат.